Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасма Иви деген аялдын чоң автокырсыкка учурап, бирок Кудайдын буйругу менен аман калган учурунан башталат. Өкүнүчтүүсү алар менен кагышкан экинчи унаадагы аялдын кичинекей баласы. Ошол жерден эле мерт кетип көз жумуп калат. Бирок Ивинин күйөөсү Дэвид бул кичинекей жаш баланын өлүп калышына биз күнөөлүү эмеспиз. Алар өздөрү ката кетиришти деп Ивини тынчтандырат. Арадан убакыт өтүп Иви сакайып, ооруканадан да чыгып, күндөрдүн биринде эле алар тоо жактагы жүзүм фермасына көчүп келишет. Анткени Ивинин жолдошу Дэвид ошол жакта иштегендиктен, экөө бирге болууну чечип эле ошол жерге көчүп келишип, бир үйгө кирип жайгашып калышат. Бул кезде Ивинин боюнда да бар экенин билебиз. Ошондуктан алар ымыркайды күтүшүп, буюрса бала төрөсө алар ушул жерде өздөрүнүн бизнесин дагы ачышып, ушул жерде бактылуу өмүр сүрүп калабыз деген жакшы ой тилектери да бар эле. Албетте башында баардыгы жакшы болгондой сезилгени менен, бул үйдө жашагандан баштап Ивиге ар кандай көрүнүштөр көрүнө баштайт. Бир жолу ал чайнеги кайнап ышкырып жаткандай үнү угулуп, бирок тамактануучу бөлмөгө жетип барып эле чайнекти отко койбогонун эстейт. Ошол күнү кечинде ошол жүзүм фермасында жашап иштегендер чогулушуп, майрамдык кече уюштурушуп, жаңы келген Дэвид жана Иви менен таанышышат. Ал жердеги Хелен деген аялы Ивинин жанына басып келип, "Силер бул үйдө мурун жашап кеткен үйдүн мурунку ээси жөнүндө билесиңерби?" деп сурайт. Иви болсо эч нерседен камсынабай эле "Жок" деп жооп берип, көп өтпөй эле Хелен дааратканага жөнөп кетет. Иви дагы бир аздан соң эле үйдүн ичине кирип келсе, үйдүн ичинде жанагы Хелен деген аял кимдир бирөөлөр менен сүйлөшүп жаткандай болуп эле күбүрөнүп, шыбыранып, бир нерселерди айтып жатыптыр. Иви анын жанына барганда Хелен чочуп кетип, дароо эле эч бир суроого жооп бербей майрамдык кечеден кетип калат. Кечинде Иви Дэвидке жанагы Хелен деген аял менин боюмда бар экенин билип калыптыр. Ушул нерсе мага таң калыштуу болуп жатат. Анткени бала жөнүндө биз эч кимге эч нерсе айткан эмес элек го десе. Дэвид Ивинин сөздөрүнө көп деле маани берген жок. Түндө Иви ойгонуп кетсе эле курсагы бир топ чоңоюп калган болот. Анан да курсагы кан экенин көрүп чочуп кетип, андан соң керебетинин башындагы темирлери акырындан жылып отуруп сынып кеткенин көрөт. Дароо эле ойгонуп кетип, бул анын жаман түшү болуп чыгып, бирок бул түшү жөнүндө жолдошуна айтпай эле коюуну чечет. Эртеси Иви өзүнүн жана баланын ден соолугу үчүн өздөрүнүн дарыгерине барып көрүнүп, дарыгер болсо Ивиге "Сиз автоырсыктан кийин психологиялык жактан жабыркап калган болушуңуз мүмкүн. Мен сизге депрессияга каршы даарыларды жазып бергем. Эмне үчүн сиз ал даарыларды алып ичпей жатасыз?" деп сураса, Иви боюнда бар экенин айтып, даарылар балага терс таасирин бербейби деп коркуп жатканын айтат. Анда дарыгер Ивиге йогага барып машыгууну сунуштап, Иви болсо дароо эле аны угуп йогага бара баштады. Иви ошол жактан өзүнө окшоп бала күтүп жаткан Седи деген аял менен таанышып, жакын достордон болуп калышат. Үйгө кайтып келгенде Иви жакын жердеги кичинекей көлчүктөн кандайдыр бир сөлөкөттү көргөндөй болуп сезилип кетип, анан да ошол көлчүктө адамдын өлүк денеси бардай сезим келе берет. Кеч киргенде да өзүн бир кызыктай сезе баштап, терезени ачып карап көрсө эле, үйдүн жанында бир чоочун адамдын турганын көрүп коркуп кетип, дароо эле бул жөнүндө жолдошуна айтса, жолдошу сыртка чыгат да айлана тегеректен эч кимди таппай коюп, андан соң Ивиге "Сенде жөн эле галлюцинация башталып, ар нерселер көрүнүп жатат. Анткени сен ооруканадан чыккандан бери эле жанагы депрессияга каршы даарыларды ичпей жатасың" деп айтат. Эртеси Иви Седи менен жолугуп тамактануу учурунда ал Седиге баягы болгон автокырсык жөнүндө айтып берет. Седи Ивини колдоп, "Сен депрессияга каршы даарыларды ичпей туура эле кылып жатасың. Анан да автокырсыкта өлүп калган бала үчүн сен өзүңдү такыр күнөөлөбө" деп айтат. Үйүнө кайтып келген Иви эшиктен кирери менен эле үстөлдүн үстүндө тикесинен тизилип турган тыйындарды көрүп, арыраак басып эле жерде жаткан тапанчаны көрүп, аңгыча болбой эле үстөлдүн үстүндө турган бөтөлкө өзүнөн өзү эле сынып талкаланып кетет. Коркуп кеткен Иви дароо эле бакырып жиберип, бул кезде жолдошу Дэвид дагы жумуштан кайтып келип үйдө отурган болот. Дэвид Ивиден эмне болгонун сурап, Иви болсо жанагы нерселерди көрсөтөйүн десе эле, үстөлдүн үстүндөгү бөтөлкө сынбай эле турган болуп, жанагы тапанча менен тыйындар дайынсыз жоголуп кетет. Бир күнү Седи күйөөсү Бен менен бирге Иви менен Дэвиддин үйүнө конокко келишет. Ошол жерден Иви менен Седи башка бөлмөдө отуруп сүйлөшүшүп, Иви Седиге бул үйдө бир кызыктай эле нерселер болуп жаткандыгын айтып, балким бул чын эле мен даарыларымды ичпей жаткандан болуп жүрбөсүн деп сураса, Седи дагы эле болбой, "Сен даарыларды ичпей эле койушуң керек. Кандай болбосун даарылар курсактагы балага зыянын бериши мүмкүн. Анын бул жерде эч кандай деле тиешеси жок. Сен аны коюп бул үй жөнүндө, үйдүн мурунку ээлери жөнүндө текшерип көрбөйсүңбү? Балким үйдө жин шайтан же арбактарга тиешелүү бир нерсе болуп жүрбөсүн. Сен өзүңдүн энелик сезимталдыгың менен бир нерсе сезип жаткан болушуң мүмкүн" деп айтат.
Дагы бир күнү кечинде ал үндөрдү угуп үйдөн сыртка чыкса, аялдын ыйлаган үнү чыгып, андан соң эле куралдан атылган үнү чыгат. Бирок эч жерде эч ким көрүнбөйт. Ошондо Иви эмне кыларын билбей, мен акылыман айнып жатамбы деп да ойлоду. Издештирип отуруп, бул үйдүн мурунку ээлери жөнүндө да маалымат табат. Көрсө үйдүн мурунку ээлери азыр түрмөдө экен. Ошентип Иви менен дагы ушундай коркунучтуу көрүнүштөр кайталана бергендиктен акыры Иви кайра депрессияга каршы дарыларды ичүүнү уланта баштайт. Арадан бир канча айлар өтүп, Иви дарыны ичкенден бери Ивинин уйкусу жакшырып, баягыдай коркунучтуу көрүнүштөр дагы болбой калган эле. Бирок күндөрдүн биринде ага Седи дагы бир нерсе айтып, сенин дарыларыңды ичүү сага эмес, сенин күйөөңө керек окшойт. Анткени ал сени тынчтандырып коюп, башка кыздар менен жүрүшү мүмкүн деп айтса, Ивиге чындап эле ошондой сезиле баштап, жолдошу көчөдө бир кыз менен унаага түшүп жүрүп кеткендей көрүнүштү көрөт. Кечинде ал жолдошуна кайда жүрдүң деп суроо салып, Дэвид болсо өздөрүнүн иши боюнча кардарларга жолугуп жүргөнүн айтат. Бул нерселер Иви үчүн шек жаратат да, ал кайрадан баягы дарыларды ичүүнү токтотуп салат. Көп өтпөй эле алардын үйүнө почтадан каттар келип түшүп, Иви карап көрсө эле ал каттар үйдүн мурунку ээлерине жазылыптыр. Ивиге кызыктуу болуп каттын ичин ачып карап көрсө эле, ал жерде силер бизден алган китептерди кайтарып бергиле деп жазылыптыр. Китептин аталыштары үй жөнүндө, үйдөгү түшүнүксүз кубулуштар жөнүндө болчу. Анда Иви дароо эле аракеттенип жатып, үйдүн мурунку ээлери менен байланышка чыгууга мүмкүн болуп, алардан кандай жооп алганы белгисиз айтор. Дароо эле баягы колдонуп жаткан дарыларын төгүп салат. Ошол замат эле баягы кайнаган чайнектин ышкырган үнү угулуп, кимдир бирөө таш менен чаап жибергендей болуп, алардын терезеси сынып, коркунучтуу көрүнүштөр боло баштагандыктан Иви дароо эле баягы Хелен деген аялга келет. Ал Хеленге үйдүн мурунку ээлери менен сүйлөшкөндүгүн айтып, бул үйдө мурун жашап кеткен аялга дагы ушундай нерселер көрүнө берчү экен деп айтат. Анда Хелен Иви менен бирге анын үйүнө келип, эгер сен бир нерсе сезип жаткан болсоң, анда мен дагы сеземин деп, экөө баягы коркунучтуу гөлчүктүн жанына келишсе эле, гөлчүктөн өлүк адамдын башы көрүнүп, жогору көзү көтөрүлө баштайт. Көрүнүштү көргөндөн кийин экөө үйгө кирип, менин оюмча үйдө мурун жаман бир нерсе болгон окшойт. Эми ошол нерселер бизге сезилип, белги берип жатат окшойт деп айтып жатса эле, Хеленге кимдир бирөө телефон чалып калып, ал алаксып кетет. Иви тамактануучу бөлмөгө барып кайра кайтып келатса, чайнектин ышкырган үнү кайра угула баштап, Иви дароо эле Хеленди көздөй бөлмөгө чуркап келет. Ошол учурда дубалдын бетине кан болгон алакандын изи түшүп, Иви жерде жаткан Хеленди көрөт да аны көздөй чуркап жөнөсө эле, жолундагы заттардын баардыгы кыймылга келип кулап жатты. Акыры Иви Хеленге келет да эмне болгонун сураганда, Хелен Ивиге бул таптакыр башка нерсе экен, мен баардыгын көрдүм, бул сен экенсиң деп айтат да эле ошол жерден жан берет. Иви дароо тез жардам чакырып, Хеленди тез жардам алып кетип, бирок баары бир Хелен ошол бойдон көзүн ачпай калды. Ал жерге чогулуп калган адамдардын кээ бирлери Ивиге негизи бул жерде каардуу күчтөр бар экенин айтып, силер көчүп келгенден бери мындай нерселер ого бетер көчөдү деп айтышат. Ал эми Дэвид болсо Ивинин айткан сөздөрүнүн бирине да ишенбей, ошонун айынан экөө катуу урушуп кетишет. Эртеси Иви бул аймакта өтө көптөн бери жашаган таанымал адамга келип жолугуп, ушул жашап жаткан үй жөнүндөгү эски маалыматтарды угат. Кыскасы, үй жөнүндө ушундай коркунучтуу нерселердин көп болгонун уккан Иви дароо эле Дэвидке чалат да, биз үйдөн тезирээк көчүп чыгып кетишибиз керек деп айтып, Дэвид болсо Ивини тынчтандырып, ооба биз көчүп кетебиз, сен келгенче мен үйдү жыйнаштыра берем деп коет. Качан Иви үйгө жетип кирип келсе эле, үйдө баягы дарыгер жана дагы бир психолог, анан да дагы бир Айлин деген кыз отурган болот. Көрсө Дэвид Ивини баягы автокырсыктан кийин акылынан айнып баратат деп ойлоп, анын акыл эсин текшерүү үчүн ушул психолог дарыгерлерди чакырып коюптур. Аларды көрүп таң калган Иви дароо эле Дэвидке бул жерден кетели деп айтып жатса, кайрадан эле кайнап калган чайнектин ышкырган үнү угула баштайт. Бирок бул жолу алардын чайнеги чындап эле кайнап жаткан болот. Иви чайнекти оттон алат да, андан соң эле Виктория үстөлдүн үстүнө тыйындарды тикесинен тургузуп жатканын көрүп, буга чейинки болгон нерселердин баардыгы бүгүнкү күн менен байланыштуу экендигин сезип калат. Аңгыча болбой эле калганы кимдир бирөө такылдатып, Дэвид эшикти ачса эле ал жактан чоочун адам кирип келип, бирок ал курбусу Седи болуп чыгат. Ал үйдөгүлөргө күйөөсү менен кетип бара жатып унаалары бузулуп калгандыгын айтат. Анда Иви Дэвидди аркы бөлмөгө ээрчитип дароо эле полицияларга чалмакчы болуп, мен бул көрүнүштүн баардыгын буга чейин эле көргөнмүн. Көрсө коркунучтуу нерселердин баардыгы бүгүн болот окшойт. Мен ушул бүгүн боло турчу нерселердин баардыгын сезип жаткан окшойм деп айтса, Дэвид ага дагы эмнени баштап деги эмне деп эле жатасың деп ишенбей жатса, бөлмөгө Седи тапанчасы менен кирип келип эле экөөнү тең коркута баштайт. Анын күйөөсү Бен дагы чоң куралы менен үйгө кирип келип, үйдөгүлөрдүн баардыгын туткундашып, бирок ал жерде отурган Виктория качып жөнөсө эле, Бен куралы менен атып, анын биринчи аткан оогу эле үстөлдүн үстүндө турган бөтөлкөнү сындырат. Андан соң экинчи жолу атканда Викторияга тийип, Викториянын кан болгон алаканы дубал бетине урулат. Аңгыча болбой Седи дарыгерди атып өлтүрүп, Иви ага тоскоолдук кылганда Сединин тапанчасы түшүп калды. Ошол учурда Айлин сыртка качып чиркап
чуркап чыгып кеткенге мүмкүн болуп, Бен болсо куралын көтөрүп анын аркасынан чуркап жөнөдү. Дэвид болсо коргонуп жатып бычак менен Сединин ичине сайып салып, бирок Седи бычакты алып дароо эле кайра Дэвидти сайып салат. Көрсө Сединин боюмда бар деп айтканы калп болуп чыгат. Эмне кылаарын билбей калган Иви сыртка качып чыгып, сыртта болсо ыйлап жаткан Айленди Бен атып салды. Ошондо гана Иви буга чейин көрүнүп угулуп сезилип жаткан нерселер дал ушул күнү ишке ашып жатканын түшүнөт. Иви дароо эле үйдөн алыстап качып жөнөп, бирок жолдон кошунасы Леого жолугуп калып, Лео эмне болуп жатат деп сураса эле, ары жактан келген Бен аны дароо эле атып салды. Лео ошол жерден эле баягы көлчүккө кулап түшүп өлүп, эми Иви көлчүктөгү көрүнүштү да түшүндү. Иви кармалып калганда Седи аны чаап эсин оодарып, Иви көзүн ачса эле Седи аны керебетке байлап койгон болот. Ошондо Седи чыныгы жүзүн ачып, баягы сен автокырсыкка кабылганда силер менен сүзүшкөн унаада мен бар болчумун. Кичинекей баласынан айрылып калган дал ошол мен болчумун деп айтып, сен ошондо менин жаш баламдын өмүрүн алып кеттиң. Ошондуктан эми сенин балаңды мен аламын деп айтып, дароо эле Ивинин ичин жармакчы болуп калат. Ал дароо эле акырындан ишин кыла баштап, ооруга чыдабай калган Иви болсо керебеттин темирин ийип отуруп акыры сындырып алат да, дароо эле Седини ошол жерден сайып өлтүрөт. Аны көргөн Бен Ивини келип муунта баштаса, эс үчүн жыйып туруп келген Дэвид жерде жаткан тапанчаны алып Бенди атып өлтүрөт. Эми гана Дэвид Ивинин айткан сөздөрүнө маани берип, ишенип, өздөрү аман калган менен колдорун канга боеп, адам өлтүрүп алгандары үчүн эми эмне кылаарын билбей турушту. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.